Всем привет! Меня зовут Арайлым. Меня зовут Бекбол. Менин атым Алмаз. Меня зовут Нураим. Меня зовут Чолпон. Меня зовут Эркин. Аты-жөнүм Бакай Калматов. В целом, я считаю то, что интенсив очень-очень развивает твое мышление и заставляет тебя быть гражданско активным. Ушул интенсив мен үчүн чоң күч болду деп билем, себеби мен ушул жактан баргандан кийин сөзсүз түрдө ушул аймактагы өзүмдүн аймагымдагы ушул жарандык коомду күчтөндүргөнгө аракет кылам, себеби ошол жарандык коом деген ким, жарандык активизм деген эмне дегенди жакшы бир түшүндүм, ошону жана башкаларга түшүндүрө билем деп өзүмө азыр ишеничтүү түрдө айта алам. Интенсив проходил у нас 3 дня, сегодня, к сожалению, последний день. И за все эти 3 дня нас посетили более 8 спикеров, что в других тренингах проходило бы больше месяца. Самое, что больше всего мне понравилось, это презентация Данияры Сололо. Бул интенсивде мен көптөгөн бир маалыматтарды алдым да, мындай жарандык активдүүлүк жөнүндө, мыйзамдуулук жөнүндө. Рада быть частью этого движения, потому что это движение помогает нам улучшить наше мировоззрение в сфере гражданского активизма. И я бы хотела, чтобы таких движений было у нас в Кыргызстане больше. И хочется, чтобы вы тоже получали такую возможность. Спикерлердин мага презентациялары аябай жакты, өзгөчө. Сания Токтогазиеванын конституциялык укук боюнча, конституциядагы өзгөрүүлөр боюнча презентациясы аябай мындай маалыматты камтыган жана ой жүгүртүүнү мындай ойготкон презентациялар болду деп ойлойм. Андан сырткары Эмиль Үмүталиевдин салам арылар деген оюн деле көпчүлүктүн жана критикалык ой жүгүртүүсүнө чоң таасир берди жана мындан аркы келечектеги кадамдарга жакшы таасирин берет деген ишеничтемин. Бул интенсивде көп катышкандар, менин оюмча, бул жактан алган маалыматтарды, билимдерди башка адамдар менен бөлүшүп жана Кыргызстанда өнүгүүгө алып келе турган долбоорлордун үстүндө иштейт деген ишеничтемин.